саламатсыздарбы? Дүйнөлүк классикалык жанр менен катар элдик фольклор, эстрада багытында буга чейин өзлөрүн сынап келген ырчыларыбыз болгон менен көбү бул багытта өз угармандарын таппай келет. Биздин бүгүнкү каарманыбыз жогоруда айтып өткөн багыттардын бардыгын бирдей алып кете алган, өз угармандары, көрмандары бар таланттуу ырчы кыздарыбыздын бири Үмүт Тилегенова болмокчу. Мен өзүм Нарын Жергезиндеги Атбаш айылында өсүп чоңойгом. Ата энем жөнүндө айта кетсем, атам Телегенов Исангул жана апам Жаналиева Улбүбү өнөрлүү адамдардан болгон. Биз кичинекей кезде ошо атам комуз ойнотчу, аккордеон ойнотчу, мандолин бар болчу. Мен ойлойм, ошо эне атамдын өнөрүнөн биздин үй бүлөдөгү балдар өнөрлүү болуп чыга келди болуш керек деп ойлойм. Анткени 10 баланын ичинде, мен 11 тууганмын, 10 баланын ичинде бизде 7 профессионал музыканттар бар. Радиодон угуп алган ырларды ошо окшошсо окшошпосо дагы ошону туура ырдап созолонуп ошентип ырчы болом деп аракет жасачу көбү. Мен ырдап берейинчи деп ырдасам, атам айтты эле: "Ай балам, сен сөзүн жаттап алып ырдабайсыңбы? Сен азыр деген өзүң калганда эле ырдап атпайсыңбы?" депчи. Анан ойлоп көрсөм, ошо ал кезде ошо сөздү жаттап ырдаганга бир кандай десем, жаттабай эле өзүм каалагандай сөздөрдү айтып ырдай берчү экенмин да. Аны кийин байкап атам. Болгон өзүнүн жумуштун өзү жасап, өзүнүн кийинкилерди кошо жетелеп, кошо жасап, ошентип ошол кезде эле аябай самостоятельный болгон, жумушка дагы ырга да ашыгы, иштеген ишине да ошондой эле бар болчу да иши. Арадан канча жылдар өтсө да, Үмүт ошол артта калган окуучулук күндөрүн жылуу сезимдер менен эстейт. Эмне болгондо чак алышып, бири бириз менен сүйлөшүп, ойноп, бири бирибизди кубалашып жүргөн мезгилдерди эстеп атам. Ушул мектепте дагы абдан жакшы мугалимдерден мен тарбия алдым. Мисалы үчүн айта кетсем, бул эң башкы мугалимим Кожухова Полина Григорьевна, бул дагы бул мектептин мыкты мугалимдеринин бири. Мусаева Рахима Исеровна деген кийинки класс жетекчиге жолуктум эле. Бул дагы менин бала чагымдагы бир мага жакшы таасир берген мыкты мугалимдердин бири болду. Балалык кыялы менен ыр дүйнөсүнө аралаша баштаган кичинекей Үмүт шыктуу окуучулардан түзүлгөн үгүт бригада менен Атбашы өрөөнүн кыдырбаган жери калган жок. Ал гана эмес, чек-арачы солдаттарга чейин концерт берип жүрүштү. Агит бригадада өзүмдү келечекте чын эле мен ырчы болгум келет экен, мен ушул кесипти аркалагым келет экен деген ойду толугу менен ушу агит бригадада мен өзүм үчүн аныктадым деп айтсам жаңылбаймын да. Мана ошентип келечегин аныктап, ал токтоосуз Караколдогу музыкалык мектепте музыка мугалими болуп иштеген байкеши Телегенов Курманбектин колдоосуна таянат. Каракол музыкалык окуу жайга келгенде мен биякта 2 кафедраны окудум. Бул кыргыз эл аспаптары жана вокал искусствосу. Кыргыз эл аспаптары тарабында Жакыпов, Өмүш Жакыпович деген устатта окудум. Вокал искусствосунда Корбаева Бүбү Айталиевнанын классында окудум. Бул эки устатым тең абдан ушунчалык ичине берилген, далай жакшынакай окуучуларды колунан тарбиялаган, өзүнүн окуучуларына бир ушунчалык балдарындай кылып мамиле кылган
жакшы устаттардан болду да. Консерваторияга келгенде биякта менин устатым Ирина Диркимбаевна болду, кыргыз эли артисти. Мне понравился ее голос, очень красивый тембр, и я ее взяла в свой класс. Она у меня 5 лет проучилась в моем классе. Конечно, природа ее одарила приятной внешностью, голосом, красивого тембра. Когда она окончила у меня, она полный диапазон, 2 октавы она уже голосом владела. Все верхние ноты очень хорошо пела. Үндү кандай алып кетүү техникасын үйрөтпөстөн мени ошо сценада кандай алып жүрүш керек, ошо жагынан бери мага толугу менен бир мындай менин жашоомдо жакшынакай таасирин калтырып, жакшынакай билим берди деп айтсам жаңылбайм да. Всегда пунктуальная была, очень собранная. В консерватории мы готовили партию Татьяны из Евгения Онегина. И это, конечно, когда она в оперном театре работала, это все проявилось. Кийинчерээк өзүм көбүрөөк ошо классикалык багытта иштеп калгандыктан мен ушунчалык ички дүйнөмдө ошо фольклор, эстрада тармактагыларды абдан эңсеп жүрдүм да. Мен да ушундай ырларды аткарып, элиме тартуу кылгым келип жүрдү. Ошонун аркасы менен мен өз алдымча өзүмдүн жумушуман тышкары бир багытты издене баштадым да. Мен ошо кандай жакшынакай бир ырды жакшынакай кылып алып чыксам болот деп. Мен ошо опера жана балет театрына келип иштеп калган маалда Арашан фольклорлук ансамбльде иштеп калдым да. Ошол маалда ал ансамбльде Сардарбек Жумалиев аттуу биздин композитор, оончу, дирижер, таланттуу адамыбыз жетектеп турган экен. Ал менин үнүмдү угуп, сен ушу абдан жакшы ырды айткансың, менин ырларымдан көрбөйсүңбү? Эртең филармонияга кел, мен китебимди алып келем, көргөзөм деп калды. Жаңы эле өсүп келаткан кези болчу. Анан мен ойлосом ушу жанагы классикалардан ырдап кичине өзүнө такшалтып жаткан кез экен. Бир топ ырларды жасап берген.
келип учураштым. Эң алгачкы жолу телевидениеде Ала тоо таңшык деген бир берүү, маданий берүүдө ошого тартылып аткан экен. Мен бир жумушта барып калдым, ошол жака залда тартылып аткан экен. Анан бир сонун бир ырдырдып аткан экен, кетпейм сага жолукмайынча деп. Ооба. Анан айттым, менде ушундай азыр как раз жаз келип атат. Жаз тууралуу бир жакшы ырым бар эле. Ошону бир сен уктуруп көрбөймүнбү, сен бир көрбөйсүң ошол ырдап. Ошентип анан ушуларды сунуштап, анан ушинтип байланышып чыгармачылыкты иштешип калдым алгачкы. Гүлсүн Мамашева эжебизден ушунчалык караш окуясындагы издеп жүрөм аттуу ырдаган мага ушунчалык жакты эле. Бир жылдары болсо Бакыт Илигенов аттуу дирижер менен биздин фамилиябыз эле бирге да. Бакыт айга айтып калды, ушу мен бир концерт өткөзүп атам. Ушу менде бир жакшы ыр бар эле, ошону ырдап чыкпайсыңбы деп. Ал ыр ушу мурункудай болбойсуңбун кайрадан аттуу Кубанычбек Осмоновдун ыры экен. Почерки бар, өзүнүн стили бар, өзүнүн сахнадагы орду бар. Таптакай ырчы келди деп мен буну сарасеп салып жүрөм көптөн бери. Ошон үчүн концертине барып, бунун мүмкүнчүлүгү, профессионалдык мүмкүнчүлүгү абдан биик экенин ынандым. Ошол жерде орусча, чет тилде, казакча мындай бир жогорку бийиктиктеги профессионалдыкты көрсөткөн да. Менин ишеним ого өтөр артып, сүйүнүп bunun konserti болобу же болсо теледен береби передачаны мындай кубануу менен өзүм бир ыраазы болуу менен карайм да. Сезбек бир күн мага бир сунуш кылып калды. Мен ушу кичинекей эле кезимде искусствода окуп жүрүп бир ыр жазгам эже.
ал ыр канчадан бери жатат, эч ким ырдабайт. Ошол ырды сиз ырдай аласыз деп калды да, анан кандайча эмне ал үчүн ушундай бийик күн керек деп калды да. Ekimizden başka can sezmesinde Erdin menen erdimde Japkansıysın, japkansıysın, japkansıysın Кийинки дуэт жөнүндө айта кетсем, бул Азамат Сарыбаев биздин ушу таланттуу ырчы балабыз бар. Бул бала менен бир нече дуэттерибиз бар. Дагы бир ушу фестивалга келип калган маалдарда Азаматка мен сунуш кылдым, экөөбүз чогултап көргөлү, сенин үнүң мага ушунчалык жагат, мен ойлойм биздин үнүбүз жарашса керек депчи. Анткени бизде консерваторияда окуп жүргөндө ансамбль деген сабак алчубуз. Ошол сабактан бизге үйрөткөндө жарашкан үндөр болот бири-бирине, жарашпаган да үндөр болот депчи. Эгерде жарашпаган үндөрдү бири-бирине кошсо, бул эң биринчиден ырчылардын өзүнө терс таасир болот. Экинчиден угармандар кабыл албай, бул начар нерсе депчи. Ошон үчүн изденишиңер керек. Жараша турган үн менен гана ансамбль ырдашыңар керек деп айтканда. Мына ушундай концерттерде, музыкалык иш-чараларда, көптөгөн теле долбоорлордо үмүттүн мукам үнүнүн ар дайым жаңырып туруусунун артында анын тынымсыз изденүүсү, ички жан дүйнөсүнүн байлыгы, деги эле ал көп жагынан төп келишип, учур менен тең жарашкан ырчы экендигин далилдей алды.
sospira il giardino in fiore, riconoscendo i baci del vento, il suo profumo, il sapore. Sotto la luna è così naturale l'eterna amorosa pretesa. Io so aspettare. Ошо үмүт менен кошо өзүнүн баягы болгон сүйүнүчүн, кусалыгын, сагынычын, азабын ошо үмүт менен кошо сцена менен баягы залда отургандар чогуу баягы түшүндүрүп, чогуу билип, чогуу бир кандайдыр бир толкунданууга жеткирет да ошо. Үндүн мукамы, ал жанга жан кошуп, ал сени эргитип, сенин жаныңда жан жолдош болуп жүрө турган үндүр бар. Мына ошондой үндөрдү биз көрбөдүкпү, уктук, жыргадык. Ошондой чоң эмнеге келаткан кыздардын бири ушул Үмүт Тилегенова экен. Калбек Тагаевдин Махаббат вальсы жана Ысыккөл вальсы деген ырларын бунун тарыхы мындай болду да, ошо опера жана балет театрына Калбек агай мени бир нече жолу издеп келген экен. Анан ушу мен сага бир ырларымды тартуу кылайын дедим, ушуну ырдап чыксаң жакшы болот эле, сенин үнүңө жарашат деп калды да. Мен негизи өзүм көңүлүмө көп ыр жагат. Бирок ошо көп ырды мен толугу менен ырдай албаймын. Себеби мен ушу жан дүйнөмө жаккан гана ырды ырдай аламын да. Мисалы үчүн бул ыр жакшы экен деп ырдап көрсөм, ырдайм, бир күнү бир башкача сезим келип таштап коем да. Чөтө бул ыр меники эмес окшойт деп. Анан ушунчалык жан дүйнөмө жагып калса, мен ошол ырды бир ушунчалык түшүнөм да, сөзүн да түшүнөм, обону да түшүнөм, элге да жеткире алам деген бир ушундай эме сезим келет да. Biz eldik obonçularбыз да. Şu eldik ıрларды аткарса, элге жагат. Эл дайым даңызалайт, эл суранат. Театр, опера, балетте дагы
иштеп, өзү баягы үй бүлөнү дагы чогуу кармап, балдарын багып, балдарына мээрман эне болуп, мээрман жана жубайы болуп дагы бир өзүнчө роль да бул. Эми чын айтса, аялдар үчүн бул чоң роль. Искусствону ушундай талантты жана бирдей кармап, бирдей алып жүрүшкө кыйын нерселерден болот. Кийинки буга муктаж кылып бир ушундай жакшынакай багытты бере турган бул чөйрө болсо керек да. Чөйрө бул эң биринчи биздин ата энебиз, бир туугандарыбыз, тегерегибиз. Мисалы үчүн менин коллегаларым болобу, менин жолдошум болобу, менин балдарым болобу. Бул биздин курчаган чөйрөдөгү бир жакшы маанай бизди ушундай бир илхомго алып келет го деп ойлойм да. Коллегаларым айтып калат, биз кандай бактылуу адамдарбыз. Биз өзүбүз ушунчалык жакшы көргөн эңсеген нерсе менен алектенебиз. Ошон үчүн бизге дагы акча төлөп беришет деп айтып калат да. Мен ойлойм, ошол ырчылыкты аркалап, ырчылыкты кесип катары алып жүргөн адамдар чыныгы эле бактылуу болсо керек депчи. Анткени ар бир адамдын өзүнүн бир жакшы сүйгөн кесиби менен кесибинде иштеген, ошол кесибинде бир жакшы деңгээлге жетип, бир өзүнү ача ала турган адам, өзүнүн жакшынакай деңгээлде ошо өзүнүн кесибин элге тартуу кыла турган адам, бул чыныгы бактылуу адам деп эсептейм мен.